3-5 жылда эле уже бір баштайт. Бул асфальт басышы керек. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандай? Жакшы. Аэропортко чейинки жолбу же кайсы? Аэропортко кеткен жол ушул мына центральный жол. Жалпы узундугу 9 километр 25 метр түзөт. Бүгүнкү күндө бардык участкада жумуш жүрүп атат. Бул участкаларда уже асфальт иштери башталды, асфальт. Ушул жол ошо аэропортко чыгып кетет барбы? Аэропортко чыгат ушул жол. Бул Шералиев көчөсү. Шералиев көчөсү бүттү. Азыр тротуарлардан маселе болуп, азыр биздин өзүбүз министрлик жасап атат башта. Бул буга чейин эски Союз маалында салынган жол. Азыр 4 тилкелүү болуп, жолдун негизги бөлүгү 14 метр, жалпы узундугу 21 метрге чейин азыр тротуар, освещение бардыгы 10-октябрга бүтүрөбүз. Баягы ким проблема кылып аткан жанагы начар асфальт, эмелер салынбаган кайсы көчө болот? Мына Шералиев. Ошо нарындыктар жасап атты эле аны же эмне кылат? Ошо биздин местный компаниясы Бета групп деп. Анан азыр башканы алып келдиңби же? Азыр башканы алып келдик азыр. Каяктан Жалал Абад? Жок, биздин Кыргызавтожол өзү. Өзү келди. Ну карагыла, качество болсун. Качествого чыккыла. Батыраак эмес, тезге эмес, качественно. Качествого салды. Жарым ай, бир ай болсо да, кечигип болсо дагы, бирок качественно салгыла. Но Ленин Шералиева көчөсүнүн өзүндө эле 2 километр 200 түзөт, 300 колодец чыкты. 300 колодец. Бүт бар эски, баарын жасап чыкканды мындай Убакыт кетип калды. Бирок тигилер ошонун үстүнөн эле басып койгон да. Качество действительно ноль да. Элдер айткандай эле да. Аз бүт баарын азыр биз жасап чыгып атабыз. Сапатына карагыла. Сапатын текшергиле. Талап Садымжоч, бул жана чек ара аймагы 11 гектар бул суунун беркөө өзү. Азыр ушуну бизге берип атышат. Анан бул жер 11 гектарда шаардын ортосу. Тупикке келип, негизги көчөбүздү жаап коюп атат ошол жерге. Жалгыз көчөгө түшүп калабыз. Азыр биз айланма жол, анан суунун арт көзүнө түшүш, маңдайда здание бар. Көпүрө салып атабыз арт көзүнө. Могу жерде ачык кой, сквозной ачык. Арт көзүндө 22 гектар жер бар экен, Миноборондо. Алар да берип атышат, алар балыкча көчкө чыккан. Сонда жок аны. Тиги жерде пустой жер. Ооба, ал жер пустой турат, ошондо бизге Миноборонго. Суу кандай экен суу? Сөөгү жакшы. Бул жаңы салынган. Переделка кылса болот беле? Ичин переделка 100 канча квартира болот? 112 квартира болот. Бул маңдайдагы 2 здание. Бул казарма болчу мурда. Бигил. Несущий эместерин алсаңар болот экен да. Жолдаш Кыргыз Республикасы куралдуу күчлөрүнүн башкы кол башчысы Нарын чек ара башкармалыгынын кайтаруусунда чек ара бузуулар катталган жок. Чек ара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатчылык тилейм. Эркин тур. Жакшы. Бул азыр биздин турган жерибиз, биз могул жерде турабыз. Жалпы аянтты чек ара башкармам 11 гектар от түзөт. Бул имараттардын баардыгы 1970-жылдан башталып салынган. Бүгүнкү күндө чында баары эскилиги жетип, моралдык жактан дагы эскирип бүттү. Анан губернатордун кайрылуусу боюнча бул жерде генерал полковник Ташиев келгенде дагы буну сүйлөшүп, анткени бул бүт биздин территория шаардын ортосунда жайгашып калган да. Ошондуктан шаардын четинде территория беребиз деп бизге могул жерде шаардын четинде 13 гектар жерди бөлүп беришти. Азыр биз мунун бүт долбоорлорун түзүп жатабыз. Ушул жерге куруп, анан биякты көчүрүп кетти. Могул жерде жалпысынан биз шаарга өткөрүп беребиз. Эч нерсебиз калбайт. Жалпысын өткөрүп беребиз. Программ болбой калат. Программ болбой калат. Мен тиягын оңдоп берели деп атсаңар, программдарга калтырып берели деп аткан жокпайбы? Оңдоп. Жок. Булардын сөөгү кандай экен, тете 2 здания? Эки зданиянын бул эки зданиянын сөөгүктөрү жакшы эле экен. Могул бүт курганды биз капиталдык ремонт баштаганбыз быйылчы. Бирок ошол боюнча эле капиталдык ремонт баштап токтотуп койдук. Калдыга тияка жер берди силерге. Бизге жер берди. Биз ал жактан улантып кетебиз. Улантып кетет. То есть мэрияга өткөрүп берип, тиякты алып, тияка салып турган. А бул жерди эмне кылалы деп атасың сен? Үй кылалы деп атабыз. Квартира. Квартира. Азыр ремонт кое берсек болот. Бул жерде единственный экоосун бирөөсү 500 квадрат, бирөөсү 1000 квадрат, буну бала бакча кылып берейин деп атабыз. Бул өрөткөн шаарга. Ошондо как раз шаарга болот мэрияга. Жалпысы бул өрөт. 11 кош гектар колдоп колдойм. Канда калган жерин дагы мындан ары калып атат. Мындан ары территория аны дагы одуга беребиз. Ал жерде как раз салып салабыз да. бүт эски котельный булардын полностью өтүп кетти. Баягы Голландияны кынап келип коп коюш керек экен. Могу түштү бүт эме өзү эле обеспечить этип коет. Нарынды полностью обеспечить этет.
өзүм дагы Могул имараттардын аркасында жана чоң дарыянын айылы ошол жерден өтөт. Могул ушул имаратты алабыз деп туруп бүт ошол сквозной болуп салып өтүп кете турган болуп атат да. Шаар ачылат жок да. Давайте. Жеги менен аягына чейин жол чыгарабыз, кайра жаңы жол чыгарабыз. Арка өзүнөн. Жок, ушул жеги О, жеги менен дейсиң. Арка өзүнөн дагы жол чыгарабыз. Котельный турган жерден жол кетет бекен Ооба, ушунун артынан батат. Артынан. бирок бул жерде дагы жер калып атат да. Бул жерге дагы многоэтажканы кошкозок болот да. Дагы бир 10 үй батат Бул жергечи. бизнес эмес. 10 блок, э? Ооба. О, жакшы экен. 9 этаждан кылып. Азыр чек ара убактылуу наркы Миноборонанын зданиясына көчүп атат, тиги ак зданияга. Буну уже өткөрүп берип атат. Азыр баштай берсек жаңы болот. район болуп калат да. Жасагыла, жасай бергиле. Жарайт. Мындан башка үй курчу месторлор барбы? Орун бар бекен? Көрдүңүз шаар ичинде? 8 гектар бергенбиз. 8 гектар кайерден бердиңиз? Бунун аркы өтүнөн. Суунун аркы өтүнөн биз. Ушул эле күчпү? Болуп калат. Жетен жок, мына бери бери Biraz болуп калат. Эмне үчүн сурап атам, анткени бул жерде аябай аз да, нарын менен талаш да аз болуп атат. 300 канча квартира, 1000 кеп туруш керек болчу да бияка. рұқсат берсеңіз сізге түсіндіріп қояйын. Bir ай болды бетонды мына качествосындағы бетонды салдық да. Вообще невозможно болып қалды да. Анан балықшыдан ташығаны 228 технология бойынша лаборатория бізге тура келбей қалды да. Азыр бетонный заводына 1 ай болып чечилди, бүттү, уже полноценный уже бетондар кетип атат. 9-нчы акыркы этаждар калды. Бул акыркы этаждар. Тиги экөөсү болсо 60 этажга чыктı үчүдө. Ушул айдын аягына чейин булар бетон иши бүтөт. Анан каркас быйыл уже бул 4 блок тапшырабыз. 216 квартира бул жерде. Бирок жалпы 216. Жалпы. Бирок ошондо дагы бетонный завод курушубуз керек. Бирок инертный материалдан проблема дагы. Лаборатория чыкпай атат. Алыс бекен же кандай? Булардын инертный материалы ушул туздуу болгон үчүн биздин лаборатория чыкпай атат да, бетон лабораториясы. Жарылып кетип атат да. Ушундай проблема бар экен. Айында биякта вообще неме жок бекен башка? Эми балыкчыдан гана кудайым буюрса ташыйбыз да. Единственное ошол эле. Инертный материалдар ташыйсыз. Анан биякка келип эме кылып туруп Бетонный завод бул жерде турат, инертный материалдын баардыгын бул жерге алып балыкчыдан ташыйсыз. балыкчыдан алып Аябай расход көп болот экен да. Потому что лаборатория чыкпай А атат. себестоимость канча болуп калат экен анан ошондо? Эми биз мамлекет берген сиздин распоряжениябызга чыккан эле жана менен кетип атабыз бирок жактан Ну карап көрүп эсептеп көргүлө, эгерде нарынды исключение кылсак болот өзүнчө анда, эгерде балыкчыдан ташый турган болсо. ошол Тем более туура болот экен да, биз лабораторияны да көрдүк, эми укмуш болот. Давай анда неме кылып, мага эсептеп алып киргиле, канча менен неме кылат экен. Өзүнчө нарынды исключение кылып өзүнчө указ менен бекителет. Тарифти коёлот. Анткени биякка көбүрөөк салышыбыз керек. 8 гектарга жакшы бериптир анда. Канча эме атат экен ажы? Канча блок атат? 8 гектарга как раз 3300 квартира турсак болот да. 3300 квартира. Вот это дело, да, жакшы. Азыр жана чегаранын Азыр чегаранын астында дагы Ал жерде дагы программадан албадыкпы? Ошол жерде дагы как раз азыр көрөбүз. Ошол жерди ремонт кылып туруп эле жанагы таш көмүрдүкүндө. Таш көмүрдүн бүтүргөнбүз да. Бизде 5 этаж да, 3 этаж. Ошолорду ремонт кылсак 100 квартира пайда болуп атат да. Гик аркылуу берип салышыбыз керек болот. Ал жерде боштоо жер пайда болот азыр. Аны дагы Хорошо, жүргүлө көрөйүн. Тапшырмамыз менен 4 объект оперативный центр. Канча өлтүргөнбүз бар? Бул жерде нарында детский развлекательный эч нерсе жок экен да. Мисалы үчүн правительство акимдери балдарын алып келет экен да, бишкекке барып 30 сом ошол жакта таштап берет экен да. Бүгүнкү күндө мынакей бүт жаз курулуп атат, жолдун жабыгына байланыштуу бардык ушул жерге алып келдик да, баннерлерди чизип бирок бардыгында жумуш иштери жүрүп атат. Анан экинчиси бул баня проблема экен. Бул банясы да салынып атат. Үчүнчүсү бул бүтүп калды. 3-4 күнүн ичинде окуп болчу автоваздар алып жал жабы бүтүп калды. Бул центр инновационный проект бул жерде 3 жыраны бириктирдик бул жердечи. Баягы мурун библиотекага кирип, аз библиотекага жаш балдар келбей калды да. Баардык IT-система ушуга киргизип, өзүн каржылап, бирок bir жылда Минкультурадан 50 миллион жөн эле мындай зарплатага эле каржыланып турат экен да. Бул жерде ал дагы кесилип буюрса, бул жерден түшкөн акча каражаты өзүн актайт да. Азыр керектүү ишине келди, бул асты керектүү тек помещение бар. Бул жерде 4 мамлекеттик ишкана турат экен. Кийин дагы киргизет. Азыр мына башталганына 11-20 күн убакыт болду. Азыр биякка дагы ошо инертный материалдар балыкчыдан алып келип, анан бул жерден кылып атасыңар. Ушундай болот. Бетон ушундай. Башка вариант жок. Эмне үчүн дегенде аягы келип эртең
Биз лабораторияны көрдүк да. Лаборатория биз ойлогондой даже 350 маркага чыкпай атат да. Ошон үчүн тынчыраак эле тияктан ташыган бизге жеңил экен да. Бул жактагы ушундай болот. Азыр 2 бетонный завод бар. Азыр тиги сиздин тапшырмаңыз менен 8 гектарга баш айткан болсок, жаңы бир бетонный завод коебуз дагы. Основной инертный материалды ушуну келебиз. Муну буга өзүнчө сметасы менен Бөлүнүп. Тигил жана биттикин сен эсептеп алып келдиң. Өзүнчө срочно чыгара коелу. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз М-банк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.